үй бүлөлүк зомбулуктар боюнча управаларга жалпы биригип 461 жолу былтыр 456 экен маалымат сунуш каттары жөнөтүлүп келген. Жалал Абад шаарында өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугун жана эрте никеге турууну алдын алуу аракеттери уланып жатат. Анткени шаарда бул багыттагы көйгөйлөрдөн арылуу башка маселе бойдон калууда. Келерки жылда өспүрүмдөр катышкан терс көрүнүштөрдү болтурбоо аракеттери күчөтүлмөкчү. Бул тууралуу кала мэриясында өткөн координациялык кеңешмеде айтылды. Ага шаардын вице-мэри Руслан Алтымышев, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мектеп жана орто кесиптик лицейлердин мугалимдери катышты. 2019 жылдын 11-декабрдан 18-декабрга чейин шаардагы жалпы билим берүү мекемелеринде билим алып жаткан окуучу кыздар жана алардын энелери менен биз кылмыштуулукка каршыбыз, ынтымак бар жерде ырыс бар, адепсиздиктен акыры кылмыш, кылмыштан акыры жаза, биз жаштар жаркын келечек үчүн кыз адеби кымбат темасына жолугушуулар өткөрүлдү. Кеңешмеде өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугуна каршы турууда мектеп мугалимдери менен ата-энелердин байланышын жакшыртууга көңүл буруу керектиги белгиленди. Аны менен бирге эрте никеге турууну алдын алууда дин өкүлдөрү да активдүү катышуусу керек. Мечиттерде түшүндүрүү иштерин күчөтүп, молдолордун мыйзам чегиндеги жоопкерчилигин да эске салуу керектиги айтылды. Ошого сиздердин катышып атканыңыздарды мечитте адеп акылакка, намазда жеткирип аткандагы токтоолукка, сабырдуулукка чакырып атканыңыздарды ушуну да белгилеп кетсеңиз.